Мына адамдык качество деген адамгерчилик деген нерсе бар. Бул эң важный нерсе. Эгерде ийгиликке жеткиң келе турган болсо, анда субхана кичипейилдүүлүктү, жөнөкөйлүктү биринчи орунга коюшуң керек. Эгерде кичипейилдүүлүк анан жөнөкөйлүк болбосо, сен шим костюм кийип алып, мындай чоң машинада жүргөнүң менен эч качан жакшылыкка жетпейсиң. Анткени билесиңер, чоң эмеде жашоодо болуп аткан чоң ийгиликке жеткен адам көпчүлүктөрүчү азыркы мезгилде көчөдө мусор терип жүрөт, байкайсыңарбы? Эгер ийгиликке жеткен адам көчөдө машинеси менен токтоп туруп, көчөдө жаткан баклажканы алып туруп, машинеси алып барып, мусорго салгандан эч качан эрикпейт. Ал ошонусу менен эмне болот экен? Ал ошонусу менен артык болуп эсептелет. Адамдар акча менен, бийлиги менен, жакшы кийими, жакшы машинеси менен эч качан субханалла ийгиликке жеттим деп айтпаш керек. Демек, адамдык сапатты өстүрүүгө аракет кылыш керек. Адамдык сапат, мисалы мен бүгүн көчөндө айтып бердим, бул жерде анча-мынча азыр отурасыздар, ошо сабакта болгонсуздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи